Кел алчак болгулар жакшы окуйбу. Өз телефон менен асылбагына. Анаркүл Жунушова Панфилов районундагы Кумарга айылынын тургуну. Ал эки небересин жетелеп алып мектепке шашып келе жатат. Анткени эки небересинин көптөн күткөн Алипе майрама, Анулай Алипенин автору менен жолугушуу кечеси болот. Бул мурункудан бир башкача, бул мектептин бир өзгөчөлүгү. Андан башка да булардын өзүнүн сезимине жараша мугалим эже менен агайлардын эки эжелери орус тил жана кыргыз тил эжелеринин мээнети, ошого жараша балдардын дагы сезимине жараша орусча да кыргызча да ырдап көңүлүн көтөрүп, мурунку билбейм, мурунку өткөндөрдөн караганда көп эле өзгөрүүлөр бардай сезилди. Балдар бактылуу болсун, эжелердин өмүрү да узун болсун. Элина 1 классынын окуучусу. Ал үчүн бүгүнкү күн тарыхта кала турган күндөрдүн бири. Себеп атамгасын үйрөнүп, ариптер менен таанышып, ырларды, жомокторду айтуур, алипенин ичинде катылган сырлардын бардыгын бирге окуган классташтар менен ата-энелер жана көрүүчүлөргө майрамдык кече тартуулап жатышат. Мен 1 акасынын окуучусумун. Бүгүн биз алипе, кош алипени эметтик. Окуп бүтүп, алипе менен коштоштук. Ал жактан кызыктуу болду, аябай кызыктуу болду. Аябай кызык болду. Жаңы маштар айтышты, макалдар, биледик, ырдадык. Анаркүл Жунушова майрамдык кечеде балдардын ыр бийлерин көрүп, эртеңки өлкөнүн келечеги жакшы нукта тарбияланып жатканына бир эс ынанса, экинчи жагынан китеп окуудан оолактап, уюлдук телефондун азгырыгынан алыстатуунун аргасын издеп, неберелер менен биргеликте жомок окуйт. Булардын өнөрү көп. Булар менен отуруп жомок окуйм, булар менен китеп окуйм. Өзүм да ушу мектепке иштеп кеткем. Анан кийин аракет кылам. Телефонго азгырылып атат, телевизорго, башка нерселер. Негизи китеп окуган бул баланын өсүшүнө, өнүгүшүнө, келечегине эң жакшы, ден соолугуна да жакшы. Өзүм китепке жакынмын, неберелерим да китеп окушун каалайм. Негизи балдардын өзгөчөлүгү ушу болот да. Китеп деген бул көп нерсени үйрөтөт. Чыңгыз Айтматов айткандай, билимдүү адам, билимсиз адамдан айырмасы китеп менен болот. Бул өмүр бою эсте калат да баланын биринчи келечегине. А деген арипти үйрөнүп, сандар дүйнөсү менен таанышып, эне тилде ырдап, жомоктор менен сыйкыра аламга сүңгүп кирүүгө жол ачкан Алипе балдарга эмне үчүн керек деген суроонун авторуна жолдоп көрдүк. Балдарды эне тилде сабаттуу болууну гана үйрөтпөйт. Эне тилин сүйүүгө үйрөтөт. Эне тили аркылуу бүткүл бардык предметтерди окуунун пайдабалын үйрөнөт. Ал ошондуктан анан баягы алипеден эл жерди тааныйт, ата журтту тааныйт. Бул алипе ошон үчүн тарбия менен билимдин симбиозу деп коет. Анын ичинде билими да бар, анын ичинде тарбиясы да бар. Мына ошол алипе майрамы эм үчүн маанилүү. Эм үчүн сүрөт майрамы дебейт, эм үчүн физкультура майрамы дебейт, эм үчүн алипе майрамы дейт. Себеби бул алипе бир гана ушу 1 класста гана окулат. Ошол 1 класста билимдин пайдабалын алат дагы, сабаттуулуктун пайдабалын алып, таанып, ата журтту сүйүүнүн, ата журтка таануунун пайдабалына ээ болот дагы, андан ары сапарын улантат. Ошол алипенин сапары эки жолго бөлүнөт. Бул тилди үйрөнүү, сабаттуулук жолуна улантат. Экинчи адабият аркылуу адабият дүйнөсүнө, адабий окуу аркылуу адабият дүйнөсүнө кирет. Балдардын сахнадагы баскан турганынан тартып, ыр бийлерине даярдык көргөн иш аракеттин бардыгы класс жетекчинин мойнунда. Каникей Талайбек кызы аталган мектепте 5 жылдан бери иштеп, 1 класста 2 рет жыйынтыктап жатат. Бала бул аруу жан деп коет эмеспи? Чындап эле аруу жан, таза жүрөктөрү менен адамды өзүнө арбап турган адам ушунчалык берилип иштейм, өзүм жумушумду жакшы көрөм. Алипе майрамына болсо кыска эле убакытта даярдандык, 2 жумадай убакыт кетти. Толкундануу менен балдарым ошого карабастан тырышып бардык программада болгон номерлердин баарын аткардык. Бул биз үчүн чоң сыймык болду. Сулайман Казыбаевичти кезиктирүү бүгүн абдан чоң сыймык болду биз үчүн чынында. Балдар да кол алышып, өзүнүн жүрөгүнөн чыккан жылуу сөздөрүн арнашты.
кош келдиңиз агай, сизге рахмат, Алипе китеби үчүн деген жакшы сөздөрдү айта алышты. Бул дагы мен үчүн чоң сыймык. Эч нерсе билбей келген балдар ушинтип шаар окуп, сабаттуу жазып, өзүнүн чыгармачылыгын тартуулап атканы ушул жемиш деп ойлойм. Аталган мектепте 40ка жакын мугалим эмгектенип 340 окуучу билим алып келет. Алардын 32 окуучусу 1-класста жыйынтыктап жаткан болсо, 14 окуучу 11-класты бүтүрүү алдында турат. Мектептин ичинде 3 ийрим иштейт. Комус ийрими, шахмат ийрими, анан медиа сабаттуулук боюнча дагы кружогубуз бар. Бул кружокторго окуучулардын, ата-энелердин кызыгуусу өтө чоң. Бүгүнкү күндө кружоктор менен көп ийгиликтерге жетишүүбүз. Ал эми билим сапатына кайрылсак, биз жакында болуп өткөн райондук олимпиададан 4 окуучубуз орундарга ээлеп, бизди абдан кубандырды. Областка 1 окуучубуз барып келди, кыргыз тили предмети боюнча. Ошондой эле райондон тышкаркы да эл аралык олимпиадаларга катышып келебиз. Былтыркы окуу жылында Анталия шаарына барып, Зен борбору уюштурган олимпиадада Анталия шаарына барып, алтын медальга ээ болуп келгенбиз. Ошондой эле кийинки окуу жылында дагы Нурсултан деген балабыз, Жаныбек уулу Нурсултан деген балабыз Вьетнамдан 3-чү орунга ээ болуп келди. Сентябрдын башынан баштап эле бүтүрүүчүлөрүбүз үчүн ОРТга даярдыкты абдан катуу колго алганбыз. Балдарыбыздын бардыгы тең кызуу даярдыкты өткөрүштү. Ошондой эле ал балдарды даярдай турган мугалимдер алдын ала өз билимин өркүндөтүү курстарынан өтүп, биз өзүбүздүн мектептин деңгээлинде бүтүрүүчүлөр ортого даярдандык. Мына ошентип Алипенин сапары Кумарга айылынан Бухара айылына багыт алды. Жол карап чыдамсыздык менен күтүп жаткан окуучулар адаттагы Алипенин дүйнөсүн ачып, барактап көз алдыга чагылдырып берди. Мында балдардын ийгилигине биринчиден мугалим сүйүнүп жаткан болсо, ата-эне андан 2 эсе толкундоду. Коомдо көйгөйгө айланып калган ата-эне менен мектептин ортосундагы байланышы. Жакындыгын ырактатпай нактаткан бул окуучу, ал эми баласынан кабар алып турган ата-эне. Окуучу үчүн ар бир ата-эне милдеттүү окшойт. Келип баладан кабар алып, кызы, баласы кимиси болсо да ошонун жетишкендиги кандай, коомдук иштерге кандай катышат, окууда жетишкендиктери кандай деп класс жетекчисинен мектеп арасында директорлор менен байланышып, дайыма тыгыз байланыштуу болуп турса, бала ошо үлгүрүп, жакшы окуганга аракет кылат да, бала дагы кыз дагы. Бухара айыл аймагында орун алган Орозалы Текеев атындагы жалпы билим берүү орто мектебинде 200гө жакын окуучу билим алып, алардын 19-у 1-класста бүтүп жаткан болсо, 11 окуучу мектепти аяктоо алдында турат. Мугалимдер жамааты негизинен жаш мугалимдер 80% жаш мугалимдерден турат. Жаңы технологияларды колдонуп, жаңы методиканын жаңы ыкмаларын колдонуп сабактарга, ошондой эле биздин мектебибизде интерактивдүү доскалар бар. Мына ошолордун жардамы менен, телевизорлордун жардамы менен балдарды электрондук күндөлүктү колдонуп, ошол 24-25 окуу жылында ошол электрондук күндөлүк менен иштеп жатабыз. Ошондой эле санарип кампа боюнча дагы мугалимдер, так илимдер боюнча биология, химия, математика сабактарында ошол кампадан материалдарды алып мугалимдер колдонуп жатышат. Алипе китебин окуп, автордун атын жаттап калбастан кол алышып аны жолуктуруу өспүрүмдөргө кадыресе өзгөчө таасирлерди калтырат. Ал эми китепти түзүп эл арасында эмгеги бааланып окулуп жатышы демек чоң жеңиш. Биринчи билим жолундагы тай машина түшкөндөй, ошол Алипеден үйрөнгөн тамгаларын, Алипеден үйрөнгөн макалдарды, ырларды, жомокторду айтып, аларды сценарий түзүп, мына бүгүн мыкты өздөрүнүн таланттуу экендиктерин көрсөттү да. Анан ушул артыкчылык ушул балдардын өсүп жаткандыгы, өнүгүп жаткандыгы, маалыматтуулугу, анын авторун дагы чакырып, ошонун сөзүн угуп, анан бирөө айтып атпайбы, мен келечекте Алипе жазам деп. Мына ушундай балдардын өнүгүп өсүүсү, албетте бул кыргыздын элинин өнүгүп өсүүсү деп эсептейм. Урматтуу көрүүчүм, айылга болгон Алипенин сапары карады. Эгер түшсөң элим деген кишенге андан бошоп кетериңе ишенбе деген саптар менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Эмки эфирден көрүшкөнчө.